Kılıçsız Samuray деген бұл китеп Toyotomi Hideyoshi'nin ömür bayanı аркылуу негизинен буга чейин кыргыз тилине которулган Грузиянын колунан кантип реформа жасаш келди деген китептин логикалык уландысы деп болот. Себеби дегенде бул китепте жөн эле Toyotomi Hideyoshi'nin ömür bayanı болбостон, бул китепте ал кишинин лидерлик касиети, лидер менен жетекчинин айырмасын, лидер менен бостун айырмасын, лидер менен чоңдун айырмасын так аябай чечмелеп түшүндүрүп берген бул эң сонун китеп деп айтсак болот. Ошон үчүн бул кыргыздын азыркы дооруна дагы абдан актуалдуу китеп. Себеби дегенде кыргыз саясатында, кыргыз экономикасында, кыргыздын баардык чөйрөсүндө бүгүн чала деген сөз колдонулуп жүргөн учурда өзгөчө бизге анык лидер керек экени, ал лидер кандай болуш керек экени, лидердин миссиясы эмне жатканы бул китепте абдан жакшы мындай чагылдырып көрсөтүлгөн. Ошон үчүн бул китепти окуп коюшты мен силерге сунуш кылам.